Кыргыз эли ушунчалык ишенчек анан акча дегенден өлө турган адамдар экенбиз. Кече жакында жана Инстаграмда аккаунт бар го, тапсаң сеники лям бар деп 5 Кыргызстан билсе керек, магистралда акча таратышты эле Анжеликалар болуп. Ошондо көрүп алып таң калдым. Карысы деле, кемпири деле, чалы деле, жашы деле, эмчектеги балдар менен келиндер чуркап жүрөт. Такси менен башка жактан келишип ошо 1000 сом алат элек депчи. Бул балдарды деле билесиңерби, башта 1000 сомдон, 500 сомдон ар кайсынга катып коюп, видео кылып чыгарып коюп эле жүрчү. Кийин жана Алтынай Зайка деген Инстаграмда аккаунт бар, ошону жамандап чыгышып, элге отчет бербейт, элден акча чогултуп деп. Ошо менен активин көтөрүп, андан кийин булар элден акчалай баштады процентке. 500 миң берсең, айына 100-үнө 10дон кошуп, 500 миң берсең, bir ayda 550 миң кылып беребиз деп, элдин акчасын криптога салыштыбы, эмне кылып иштетишти билбейм, ошентип иштетип, акчаларын көбөйттү дагы, көбүрөөк чача башташты, көбүрөөк акча чачып, элге жардам берип, анан элдин ишеничине киргенден кийин булар курс сата башташты. Элдин акчасы менен элди алдап атат да буларчы. Онлайн, офлайн курс кылып. Онлайн курсун 10 миң сомдон сатышат экен, Телеграмдан 6 видео жөнөтүп коет экен. Үйрөнсөң үйрөндүң, үйрөнбөсөң жок. Офлайн курсун 200 миңден сатып атышат. Элестетсеңер, анан акча чачат да, 5 адамдыкы 1 миллион сом болот экен, 200 миңден 1 миллион сомду элге чачып коюп, элдин ишеничине кирет экен. Элдер ишенип, оомо, Илям бар деген аккаунтту карачы. Ушулардай акчалуу бололу деп криптону үйрөнүп атышат. Акчасы бары деле, жогу деле. Анан муну элдер эме менен салыштырып атат, жана Человек Маска менен. Человек Маска менен салыштырбагыла. Человек Маска эч качан курс саткан эмес. 200 миңге 10 миң сомгочу.